Кутмандуу күнүңөр менен. Кайрадан силер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Баарыңарга жылмаюу тартуулайм. Бүгүнкү сабактын темасы фермер интернет дүкөнү. Грамматикалык материал толуктоочту колдонуу. Бүгүн сабакта толуктоочторду туура колдонуп, интернет дүкөндөгү товарлар жөнүндө айтып бересиңер. Интернет дүкөндүн кереги барбы деген суроонун үстүндө ой жүгүртөсүңөр. Интернет дүкөндөрдүн ыңгайлуу жактарын билесиңер. Текстти окуп, түшүнүп, турмуштук мисалдардын негизинде өз оюңарды билдиресиңер. Бул фермердин жашаган үйү. А бул фермер интернет дүкөнү. Айыл чарба техникасы. Фермер интернет дүкөнү айыл чарба техникасын көп жылдан бери сатат. Айыл чарбага керектүү жабдыктар жана шаймандар. Айыл чарбага керектүү жабдыктарды жана шаймандарды эстеп калгыла. Бул сүрөттөргө жакшы көңүл бургула. Сүрөттө тоют кескич, дан майдалагыч, уй саагыч аппарат. Бул маалыматтарды сайттан таап алуу ыңгайлуу жана оңой. Өндүрүүчүлөрдүн кепилдик талондору, сапаты жөнүндө сертификаттары жана башка керектүү документтери бар. Текстке көңүл бургула. Мени менен чогуу окугула. Фермер интернет дүкөнү. Фермер интернет дүкөнү айыл чарба техникасын көп жылдан бери сатат. Бул дүкөндө айыл чарба товарлары көп. Алар малдарды, канаттууларды өстүрүүдө керектүү жабдыктар жана шаймандар. Ишеничтүү өндүрүүчүлөр көп продукцияларын интернет дүкөн аркылуу сатат. Товарлардын кеңири түрү бул жабдыктардын узак убакытка кызмат кылуусуна кепил боло алат. Интернет дүкөнүндө уй саагыч аппараттын, тоют кескичтердин, дан майдалагычтын ондогон модельдери бар. Бул маалыматтарды сайттан таап алуу ыңгайлуу жана оңой. Продукциялардын баасы кымбат эмес. Өндүрүүчүлөрдүн кепилдик талондору, сапаты жөнүндө сертификаттары жана башка керектүү документтери бар. Айыл жана фермер чарбаларына бул товарлар керектүү. Айыл чарбага керектүү жабдыктар жана шаймандар. Чымчыкча белгисин коюу менен текстте эмне жөнүндө сөз болгонун белгилегиле. Интернет дүкөн, мал өстүрүү, өсүмдүк, тоют кескич, дан майдалагыч, сайт, огород, дан, көйнөк, уй саагыч, өндүрүүчү, курулуш, ден соолук, кепилдик талону. Өзүңөрдү текшергиле. Текст боюнча суроолорго жооп бергиле. Фермер интернет дүкөнүндө кайсы жабдыктар сатылат? Маалыматтарды кайдан тапса болот? Өндүрүүчүлөрдүн
кайсы документтери бар? Бул тапшырмада туурасын, катасын белгилегиле. Каталарын таап, оңдоп жазгыла. Сүйлөм мааниси боюнча туурабы? Сүйлөмдү текст боюнча жазгыла. Мисалы, фермер дүкөнү айыл чарба техникасын сатат. Текст боюнча фермер интернет дүкөнү айыл чарба техникасын көп жылдан бери сатат. Биринчи сүйлөм туура болгон үчүн чымчыкча белгиси коюлган. Балдар, тапшырманы аткара алдыңарбы? Эгерде аткарсаңар, азаматсыңар. Кийинки текстке өтөрдүн алдында жаңы сөз менен таанышабыз. Менин артымдан 2 жолу кайталагыла. Өкүлчүлүктөр. Өкүлчүлүктөр. Учурда көптөгөн дүкөндөрдүн интернетте түз байланыштагы өкүлчүлүктөрү бар. Интернет дүкөн. Интернет дүкөн интернетте товарлар менен соода жүргүзүүчү сайт. Интернет аркылуу сатууну уюштурууда, сатылуучу буюмдарды көрсөтүүдө электрондук каталогду колдонуучу веб-сайттын түрү. Кардар товарга атайын толтуруу жана башкалар аркылуу суроо талап жиберет. Учурда көптөгөн дүкөндөрдүн интернетте түз байланыштагы өкүлчүлүктөрү бар. Ошол өкүлчүлүктөрү аркылуу дүкөнгө барбай эле товарга заказ берип, үйүңүзгө алдыртып алууга болот. Суроону карайбыз. Интернет дүкөн дегенди кандай түшүнөсүң? Кимдер аркылуу заказ берсе болот? Ойлонуп, жооп бергиле. Азыр балдар, интернет дүкөндүн тарыхы менен таанышалы. 1990 жылы Тим Бернерс-Ли биринчи дүйнөлүк интернет тармагынын серверин жана браузерин түзгөн. 1994 жылы биринчи интернет дүкөн Pizza Hut онлайн пицца дүкөнү ачылган. Ошол эле жылы Германиядагы Интершоп компаниясы элди өзүнүн биринчи онлайн соода системасы менен тааныштырган. 1995 жылы америкалык Amazon компаниясы интернет дүкөнүнүн сайтын ишке салып, 1 жылдан кийин эң популярдуу eBay интернет дүкөнү пайда болгон. Бүгүнкү күндө дүйнөдө интернет ресурстарын колдонуучулар 2 миллиарддан ашкан. Бул сандар эмнеден кабар берет? Албетте, учурдагы интернеттин жана ошо менен бирге электрондук дүкөндөрдүн күч алуусунан кабар берет. Эми суроолорго жооп бергиле.
Эң биринчи интернет дүкөн кайсы? Ошол кездеги эң популярдуу интернет дүкөн кайсы? Интернет ресурстарын көп адам колдонобу? Ойлонуп, жооп бергиле. Товарды кантип сатып алууга болот? Келгиле билели. Интернет дүкөндөн бир нерсе сатып алуу үчүн 3 нерсени аткаруу зарыл. Тиешелүү сайтка кирип товарга заказ берүү, төлөө түрүн жана кантип жеткирип берүүсүн тандоо. Айрым сайттарда заказдар телефон, электрондук почта жана башка маалымат алмашуучу кызматтары аркылуу кабыл алынат. Ал эми төлөөнүн кеңири тараган түрлөрүнө төмөнкүлөр кирет. Банк картасы — накталай эмес төлөөнүн түрү. Банктык которуу — банктын төлөө табыштамасы аркылуу дүкөндүн эсептик счетуна товар үчүн акча которулат. Же болбосо накталай — курьерге төлөнөт. Моменталдуу төлөм терминалдары — төлөм көчөдө же имараттардын ичинде орнотулган терминалдарда жүргүзүлөт. СМС төлөмдөр бар. Кардар системада көрсөтүлгөн реквизиттерди төлөмдү тастыктаган СМС жиберет. Эми балдар, интернет дүкөндөрдүн коомго зыяндуу жагы менен таанышабыз. Интернет дүкөндөрдөн тамак аш, чарба буюмдары, техника, кеңсе товарлары, косметика жана башкалардын баарын сатып алса болот. Тилекке каршы, дүйнөлүк интернет желесинде интернет дүкөндөрдүн мыйзамсыз сайттары да бар. Ал жактан тыюу салынган ок атуучу куралдарды, жасалма документтерди, уурдалган банктык карталарды, баңги заттарды тапса болот. Бул коомго тийгизген терс жагы. Суроого жооп табабыз. Мыйзамсыз сайттардан эмнелерди сатышат? Эмнелерди? Бул толуктоочтун суроосу. Балдар, сүрөткө көңүл бургула. Мыйзамсыз сайттарга кирүүгө тыюу салынат. Бул сүйлөмдөрдү толуктагыла. Эмнени, эмнелерди деген суроого жооп берген сөздөр менен сүйлөмдөрдү толуктагыла. Дептериңерге сүйлөмдүн баарын жазбастан ушул 2 суроого жооп берген сөздөрдү гана жазып алгыла. Келгиле балдар, сүйлөмдөрүңөрдү чогуу текшеребиз. Интернет аркылуу сатууну уюштурууда сатылуучу буюмдарды көрсөтөт. Эмнелерди? Буюмдарды.
Tim Berners-Lee биринчи дүйнөлүк интернет тармагында серверлерди жана браузерлерди түзгөн. Эмнелерди түзгөн? Серверлерди жана браузерлерди. Интернет дүкөндөрдөн тамак ашты, чарба буюмдарды, техниканы, кеңсе товарларды, косметиканы жана башкаларды сатып алса болот. Эмнелерди сатып алса болот? Тамак ашты, буюмдарды, техниканы, товарларды, косметиканы жана башкаларды. Ал жактан тыюу салынган ок атуучу куралдарды, жасалма документтерди, уурдалган банктык карталарды, баңги заттарды да тапса болот. Эмнелерди тапса болот? Ок атуучу куралдарды, документтерди, уурдалган банктык карталарды, баңги заттарды тапса болот. Эгерде сүйлөмдөрдү ушул сыяктуу толуктасаңар, азаматсыңар. Сөздөрдүн маанилерине дал келгенин туташтыргыла. Мисалы, биринчи интернет дүкөн Pizza Hut онлайн пицца дүкөнү. Өзүңөрдү текшергиле. Биринчи интернет дүкөн Pizza Hut онлайн пицца дүкөнү. Эң популярдуу интернет дүкөн eBay интернет дүкөнү. Учурда дүкөндөрдүн интернетте түз байланыштагы өкүлчүлүктөрү бар. Мыйзамсыз соода кылууга тыюу салынат. Интернет дүкөн интернетте соода жүргүзүүчү сайт. Өзүңөрдүн оюңарды турмуштук мисалдар менен далилдегиле. Интернет дүкөндөр керекпи? Сен интернет дүкөнүнөн буюм сатып алдың беле? Кеп үлгүсүн пайдалангыла. Бул тапшырманы ооз-2 аткаргыла. Балдар, тапшырманы аткардыңар деп ойлойм. Интернет дүкөнү менин оюмча керек же кереги жок деп өз оюңарды билдирдиңер. Бул тапшырманы өз алдынча аткаргыла. Аткаргандан кийин мугалимиңерге жөнөткүлө. Мугалимиңер текшерип, берген сунуштарын эске алып, оңдоп чыккыла. Андан кийин портфолиого салып койгула. Мен келечекте интернет дүкөнүнө кайрылып турам. Же болбосо тескерисинче такыр кайрылбайм. Эмне үчүн экенин ушул ойду улап, 8-10 сүйлөмдөн турган эссе жазгыла. Эссенин болжолдуу планын карайбыз. Эмне үчүн интернет дүкөнүнөн товар сатып алгың келет же алгың келбейт? Себебин жаз. Буга чейин интернет дүкөнүнө кайрылдың беле? Интернет дүкөндөрдүн келечеги кандай? Акырында жыйынтык сөз жазасыңар. Анда эмесе балдар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.